Bizim prezidentimiz Almaz Atambayev saltanatlı türde elin aldığında vaada bergen, ant bergen. Marajörler tavlattı. Bizim için ögüzde marajör degen. Akırkı 5 yılda. Bakiyettin, mençigin, biznesin tigilce bul menen tartıp algan adamdарды marajör dep aytıp жүрөбүz. Tigilce bul жол менен тартып алган үчүн. Ошол жердеги 1 гектардан ашык жердин бүгүн рыноктук баасы $3 миллион. 10 жылдан бери 6 жыл өттү, эл унутуп калды деп соттор менен сүйлөшүп, жалган документтер менен кырып, Бакиевдин бир фирмасынан 2007-жылы ПАК жетек деген экинчи фирмага алып өткөрүп берип атат. А ПАК 30 жылга камалган Бакиевдин эң ишенген адамы. Ошол Туратбеков, Эдил Акматбекович дегенге сатты деп, муну биздин госрегистр урматтуу Сарпашев Тайырбек Дүйшекевич регистрация кылып берип атат. Бул мага Дастандын улутташтырылган жерин Укуевтан Албек Ибраевдин аялына, андан президентке саткан схемада эле болуп көрүнүп атат. Эгер андай эмес десе, Тайырбек Дүйшекевич, туура эмес деп айтыңыз. Силер Туратбеков, Эдилбек, Акылбекович ким экенин чын эле мен интернеттен издедим, таппадым. Бирок анын эң жан досун, жакын адамын Тайырбек Дүйшекевич. Жакын адамын таптым. Анын эң жакын адамы Эмил Токтогулович Карымбаев деген адам анын эң жакын адам экен. Эң жакын адам. А бул ким? Бул Албек Ибраевдин эң жакын адамы. Аэропортто ал президент болуп турганда анын орун басары болгон. Эдилбек Акылбек деген ошо аэропорттун айланасында бизнес кылып, Фабарик нефть деген фирманы жетектеп, убагында алам сервисте иштеп жүргөн жаш жигит. Соттун эки башы жок. Мен кыргыздын сотторун жакшы билем. Эгерде президенттин атынан же ошонун айланасында жүргөн бирөө айтпаса, мындай тобокел ишти жасамак эмес. 30 жылга кесилген ПАКка Бакиевдин бир менчигин бир адамдан алып экинчисине берип, анан ал тиги Туратбеков, Эдилбекке сатып атат да. Жок лицензияны Саляновага канча чуу чыгарып атат. Бу жерде $3 миллион буюм жөнүндө сөз болуп атат. Кыргыз элинин көз алдында ошону жулуп Бакиевдин биринен экинчисине алып берип тур. Эдилбеков деген адамга алып берип атат да. Мен бул жерде мындай жөн эле мыйзам Генпрокуратурадан туура айтты. Сговор болушу мүмкүн, Кылычбек Токтогулович айтты. Иш козголуш керек. Неправосудное решение. Анан соттун эки башы жок. Мен президентти күнөөлөбөйм. Мен Сарпашевди күнөөлөбөйм. Бирок силердин атыңардан бирөө гарантия берип, сотту түз жолдон чыгарган адамдар бар да. Анан президент айткан мародерлук 6 жылдан бери уланып атат. Бакиевдин банкын сатып алышат, Бакиевдин заводун сатып алышат, Бакиевдин телекомпаниясын сатып алат, Бакиевдин пансионатын сатып алат, Бакиевдин жерин сатып алат. Мына азыр дагы экинчи жер ушинтип кетип отурат. Силер Тайырбек Дүйшекевич, президент уят кыласыңар. Күнөөлүн тез таап, муну алып уюгу Бакиевчилердин. Бул жерге 10 жакын фирма ушул жерде регистрация болгон. Biz mining mining компания. 7 миллиард тонна темир запасы бар кенди Максим Бакиев өзүнүн фирмасына алып алган. 7 тонна. Ошону сот менен утуп, биздин соттор кадимкидей биринчи, экинчи инстанциясы Максим Бакиевге өткөрүп берип койду. 7 миллиард тонна темир кенин биринчи, экинчи инстанция өткөрүп берип койду. Биз фракцияда карасак, ошол Скрябина 45, мен жаттап калдым, Скрябина 45те регистрация болгон экен, Максимдин фирмалары. Анан жогорку сотко биз Алмамбетти жөнөтүп, ошол жерден коргоп, урматтуу депутаттар, мына кыргызстандыктар, 7 миллиард тонналык кенибизди Кыргызстандан алып калдык. Сотторуң жөн эле тиги акча берсең, чечимди чыгарып берип кое берет экен. Анан сот дагы бирөө ишенген үчүн чыгарат. Ар бир соттун туура эмес чечиминин артында аны ишенген, же чоң акча бар, же чоң бир ишенген адам бар. Анан келгиле ушул мародерлукту бетин ачайлык бул. Накта мародерлук. Унутулуп калды, 5 жыл өткөрүп туруп, андан кийин тиги өткөрүп алам деген менен 10 жыл өткөндөн кийин дагы бул иш ачылат. Алмаз Шершенович айткандай, Кудай бар. Өзүң жооп бербесең, балаң жооп берет. Ölüp ketsen. Geber aytat, men jakында ölüp kalam, tutulup kalam depçi. Ошондой адамдар бар.
Тарбек Дүйшекевич. Мен кимди айтканымды сиз билесиз. Күндө эле өлөм дей берет андай кишилерчи. Өлүп калсаң наркы дүйнөгө да адресатка жетет, наалат. Элдин наалаты, каргышы наркы дүйнөгө да жетет. Өлүп калып да кутула албайсың. Балаң берди жабыр тартат, неберең жабыр тартат. Маражорлукту токтотуш керек. Сот кимге баш ийет? Госрегистр кимге баш ийет? Баарыбыз билебиз. Мен Алмаз Атамбаевди шек санайм. Эгерде бул аягына чыгарбаса, ал бар деп эсептейм. И бүгүн болбосо 5 айдан кийин ал кызматынан кеткенден кийин далилдейм. Ошол пак келип айтып берет. Кимге канча сомго саткан? Ушул Эдилбек айтып берет, Акылбекович. Артында ким турган?